Жалбырак ТВ каналында жаңылыктар түрмөгү менен күн бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бийликти мактагандар кызматта, сындагандар абакта. Атамбаевдин атын жолго берүү маселеси талкуу жаратты. Саясий куугунтук Боршайкомго чейин жеттиби? Оппозициячыл Атыр Абдрахматова кызматтан алынды. Сапар Исаков менен дос бол. Премьер-министр Фейсбуктагы достору менен жолукту. Бишкек шаарындагы Павлов көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде белгисиз 20-25 жаш курактагы адамды бычактап кетишкен. Бул маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Окуя түнкү саат 3:00 чамасында Павлов көчөсүндө болгон. Анда 20-25 курактагы адамды таанышы бычак менен бир нече ирет сайып салган. Чырдын келип чыгышы ичкиликтен улам болгондугу айтылат. Ал эми жаракат алган жаранды тез жардам кызматы алып кеткен. Окуяны териштирүү үчүн милиция кызматкерлери кылмышка шектүү делген жаранды 1-май райондук ички иштер башкармалыгына алып кетишкен деп билдирди басма сөз кызматы. Арчабешик конушунан бычакталып каза болгон жарандын жансыз денеси табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 7 декабрь күнү таңкы саат 6:50 102-ге Арчабешик конушундагы үйлөрдүн биринен болгон. Дарек боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчамтогу барганда, көкүрөгүнүн сол тарабына бычактан жаракат алган адамдын жансыз денесин табышкан. Каза болгон жаран 40-45 жаштардагы Арчабешик конушунун жашоочусу болгон. Териштирүүнүн негизинде болгон адам 1974 жылкы МС аттуу жаран экендиги аныкталган. Бул адам өлүмү боюнча учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кече 7 декабрь күнү таң атканда Россиянын Самара облусунда жол кырсыгы катталып, ал жерден 2 кыргызстандык каза тапты. Мындай маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги таратты. Кырсык Самара облусунун Урал жолунда болгон. Облустук полициянын маалыматына таянсак, кырсыктан 2 эркек каза болду. Алардын бири айдоочу, экинчиси жүргүнчү болчу. Жанындагы аял менен кичине бала жаракат алгандыктан тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилген. Сөөктөрдү мекенине жеткирүү маселеси каралып жатат деп айтылат билдирүүдө. Жалал-Абадтын Каракөл шаарында 7 жаштагы окуучу кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деп камакка алынган 44 жаштагы мугалим 5 жылга шарттуу кесилди. Мындай чечимди Каракөл шаардык соту кабыл алды. Облустук соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, кылмышка шектүү кылмыш жаза кодексинин 133-беренеси сексуалдык мүнөздүк аракеттер менен күнөөлүү деп табылды. Ага 3 жылга мугалимдик иш жүргүзүүгө тыюу салынды. Быйыл июль айында мурда мугалим болуп иштеген адам 1-класста аяктаган окуучу кызды Каракөл шаарындагы жаңы салынып жаткан үйлөрдүн жер төлөөсүнө алдап алып кирип, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаган. Окуучу кыз бул тууралуу жакындарына билдирип, алар милицияга кайрылган соң кылмышка шектүү камакка алынган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованын кызматынан алуу тууралуу чечим жыйында БШКнын 8 мүчөсүнүн колдоосу менен кабыл алынды. Аны төрайымдын орун басарлыгынан алуу боюнча сунушту БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев көтөргөн. Мындай демилгени көтөрүүсү Атыр Абдрахматова шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө БШКнын башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтиргендигине байланыштырышты. Ал Боршайкомдун мүчөсү катары ишмердигин жүргүзө берет. Атыр Абдрахматова быйылкы президенттик БШКнын айрым иш аракеттерине макул эместигин, мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын билдирип келген. БШКнын бул чечимин Атыр Абдрахматова саясий куугунтук деп эсептейт. Мени карап айта берсе. Бизге комментарий бердиңер? Берелик азыр алам болот мен. Кимисен? Сизде мыйзамдуулукту, ачык айкындуулукту талап кылсаң, шек келтирдиң, жамандадың дегенге конот экенсиң, артка конот экенсиң. Тескерисинче бармак басты, көз кысты кылып, хоппай деп, айтканды кылып, тытынып, үстөн түшкөн команданы кылсаң, анда эң акылдуу, эң сулуу сен болот экенсиң да. Ошол себептен бул доого ушундай алып жооп берет элем да. Анткени өзүңөр көрдүңөр, биз өткөн жыл 2016-жылы шайландык, жагын курам. Ошондо эле төраган орун басары болуп ичара шайлангам.
иштеп баштагандан эле туура эмес отурганбыз да. Жана кичинекей Бешкент деген айыл өкмөт боюнча Баткендеги 70 күн өтүп кеткенден кийин 2 ирет өзүнүн айыл өкмөтүн шайлап алган кичинекей айылдык кеңешти таркатуу боюнча мурунку БШКнын төрагасы Абдраимов таркатуу боюнча сунушун президентке жөнөткөн. Бирок азыркы төрайым Шайлдыбекова анын катын жокко чыгарып бизге көрсөтпөй 3-чү ирет ошол Бешкент айыл өкмөтүнүн шайлоосун койдурган да. Активист Ринат Самудинов менен жубайы журналист Эльнура Молдокадырова учурда Калифорния штатынын Аделанта шаарынын атайын кабыл алуу жайында кармалууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Эске салсак, ушул жылдын 19-октябрында Самудинов жана Молдокадырова Мексика менен АКШнын чек арасынан кармалышкан. Ведомстводан билдиришкендей, алар АКШдан саясий башпаник сурашкан. Ал эми жакынкы күндөрү Жогорку кеңештин депутаттары мекендештерибиздин жардамга канчалык муктаж экендигине кысыгышты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, бир аз мурда Аризона штатынын Сент-Луис шаарында убактылуу кармоо борборунда кармалган Самудинов менен Молдокадырова учурда Калифорнияга жеткирилди. Аларга саясий башпаник берүү маселесинин чоо жайы ички тартиптерге ылайык ачык айтылган эмес. Чектөөлөргө байланыштуу жубайлардын өзү менен байланыша алган жокпуз, бирок АКШдагы Кыргыз элчилиги өлкөнүн иммиграциялык кызматы менен байланышта болуп турат. Эгер аларга кандайдыр бир жардам керек болсо, аны көрсөтүүгө даяр деп айтылат билдирүүдө. Ринат Самудинов Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү болгон, бирок көз карашы туура келбей калып, партиядан чыгарылган. Эльнура Молдокадырова КТРКда эмгектенип, журналисттик иликтөөлөр боюнча долбоордун автору болгон. Кийин өз каалоосу менен иштен кеткен. Ушул жуманын башында коомчулук балыкчы Жалал-Абад альтернативдүү жолунун курулушунан дагы бир жолу кеп кылышты. Айрым саясатчылар аталган жолдун качан бүткөрүлүшү, канча чыгым кетээрин кызыгып сурашса, Жогорку кеңештин депутаттары бүтө элек жолго экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ысымын ыйгарууну демилгелеп жиберишти. Бирок коомчулукта буга каршы пикирлер дагы бар. Бул тууралуу кабарчыбыз сөз кылат. Бир бол парламенттик фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоого үндөдү. Аны менен катар түндүк түштүктү бириктирүүчү курулуп жаткан жаңы жолго Алмазбек Атамбаевдин атын ыйгарууну сунуш кылды. Чындыгында, эгерде ошол биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек, ушуну кадырысын салып, ошол Кытай Республикасынын представителине барып, сөзсүз баштап ошону жарысына жеткирип койсоңуз, ошондо атыңыз калат деген ойду айтып, түшүндүрүп берсеңиз, анан ошого байланыштуу бир сунуш келип, Алмаз Шаршеновичтин атын коюш керек жана альтернативный жол бар. Депутаттын бул сөзү коомчулукта түрдүү пикир жаратты. Кыргызстан фракциясынан депутат Алмазбек Эргешев Кубанычбек Жумалиевдин сунушу колдоого аларлык деп эсептесе, кесиптешинин сөзүнө караманча каршы пикирин өнүгүп Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу Азаттыкка билдирген. Мындай демилге жол курулуп бүтө электе көтөрүлгөнүн ашыкча жагалдануу, шашылыш деп эсептейм. Мисалы, Кубакы жолун убагында Турдакын Усубалиев өз эмгеги менен салган десем жаңылышпайм. Анын аты деле эч жерге берилген жок. Негизи адамдын эмгеги бааланышы керек, бирок жол бүтө элек жатканда демилге көтөрүлүшүн шашылыш деп эсептейм. Адамдын эмгегин ал өлгөнүн күтүп отурбай эле бааласак жакшы болмок. Бирок адегенде жол бүтсүн. Эл бул туңгуюктан алып чыккан жол экендигин байкаганда гана көтөрсөк болмок. Тарых тастыктап, эл жолдун үзүрүн көргөндөн кийин гана атын берүү боюнча демилге көтөрсөк туура болмок. Алмаз Шаршеновичтин кылган иши бааланып, Кыргызстандагы эң жогорку Акшумкар кыргыз эл баатыры наамын алды. Мен бул наамдын берилишин колдодум, бирок жолго атын берүүнү шашылыш деп ойлойм жана бул сунуш жалпы комитеттин пикирин билдирбейт. Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясий коомдук ишмер Канбек Осмоналиевдин айтымында учурда аткаминерлер бийликти мактоо менен жогорку кызматка жетип, же болбосо жагалдануу менен өз баштарын сактап калгандарын айтып калатыр. Ал эми экс-президент Атамбаевдин ысымын түндүк түштүктү бириктирген жаңы жолго берүү демилгеси мыйзамдын жол жоболоруна туура келбейт дейт. Кече бир белгилүү саясатчынын, депутаттын ушул Ош-Бишкек альтернативдик жолуна Алмазбек Атамбаевдин атын коюшубуз керек деп айтканын өзү, бул мен дагы жасакерлерин деп деле айтпайм. Мен буну коркунучтуу кылмыш иши деп айтам. Эмне үчүн?
Себеби бизде мыйзам бар. Мыйзамга ылайык коомдук ишмер болобу, мамлекеттик ишмер болобу канчалык төбөсү көккө жетсе дагы, канчалык эмгек сиңирсе дагы мыйзамга ылайык 5 жылга чейин анын эчтери коюлбайт. Көзөткөндөн кийин 5 жылдан кийин коюлат. Бирок эми аны бузуп эле жүрөбүз. Бирок мен кечээ жогорку кеңештин трибунасында ушунун айтылганын өзү менимче биздин коомдун баягы жасакерлери боюнча ар кандай жол менен ошо бийликке келүү же болбосо ошо бийликтин жардамы менен ошол акча табуу, кирешелик жерлерге отуруп алуу, эптеп жылуу жерден чыкпай коюу бул жөнүндө ошо мындай бир жөнөкөй эле бир оюнчук катары болуп калгандай сезип атам да. Каныбек Осмоналиев кошумчалагандай бийликке сын айткандардын алды камакта отурса, аркасы саясий куугунтукка кабылууда. Ал эми дагы бир саясий коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев болсо, жолго бирөөнүн атын ыйгаруудан мурда курулушун, кеткен чыгымды, баасын жакшылап текшерип чыгыш керек деген оюн өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жалал-Абад балыкчы жолуна бирөөнүн ысымын ыйгаруудан мурда жогорку кеңештин депутаттары ал жолдун курулушун дыкат териштирип чыгууга милдеттүү. А дегенде канча каражатка курулмак? Азыр канча каражат жумшалды? Дагы канча каражат керек болот? Ал каражаттардын кайтарымы кандай болот? Ошол каражаттардын пайдалануусу кандай болуп жатат? Курулуш технологиясы кандай сакталууда? Курулуш проектиси башында кандай эле? Азыр кандай? Эмне себеп менен улам өзгөрүп бара жатат деген толгон токой суроо чети оюлбай. Бул жол атак дан калуунун эмес, аттиң деп жер чукуп, санды мыкчып отуруп калуунун жолу болушу дагы толук ыктымал. Бул жагындагы унутпайлы. Жеке баамымда аяк жагы тумандап турат ушул иштен. Ошондуктан жолдун толук бүтүшүн, анын ишке берилишин күтөлү. Кошоматка кой сойгондор өпкөлөрүн басып, 1-2 жыл эс ала турса деле туура болчудай деп ойлойм. Анан деле үлгүрүшөт го. Өздөрүн көрсөтө калууга ыңгайлуу шарттагы далай болот деп ойлойм. Аталган жолдун узундугу 433 чакырымды түзөрү, жалпысынан $8 миллион ашык каражат кетери жана курулуш 2018-жылы аяктай тургандыгы айтылган. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусупалиевдин айтымында жолдун курулуш мөөнөтү 2019-жылы бүтөт. Бул жол 2019-жылы ачылат деп пландаштырып жатабыз. Жалпы курулуш иштери бүткөрүлүп, ошол жылдын ичинде. Ага чейин да бүтө турган участоктор бар, бирок бардыгынан комплексын алганда 2019-жылы бүтүш керек. Анан айрым участкалары болсо дагы мына ошондой неме мөөнөттө болот, көзөмөлдө. Балыкчы Жалал-Абад жолу Атамбаевдин президенттик доорундагы эң ири долбоору болду. Кыргыз өкмөтү бул жолду салыш үчүн Кытайдын импорттук Эксим банкынан $400 миллион өлчөмүндө жеңилдетилген насыя алган. Быйыл Ислам өнүктүрүү банкынан да насыя алуу боюнча келишим түзүлгөн. Аталган жол башка өлкөлөргө караганда кымбат курулуп жатканын бир топ эл өкүлдөрү жогорку кеңештин трибунасынан айтып чыгышкан эле. Кыргызстандагы 30дай жарандык коом өкүлдөрү бир катар журналисттерге салынган доо боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын жана премьер-министр Сапар Исаковдун дарегине кайрылуу жолдоду. Кайрылууда жогорку сот журналисттерге карата мыйзамсыз чечим чыгарганына жана бул чечимди дароо аткаруу боюнча аракеттер башталгандыгын айткан. Андан сырткары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кетсе дагы сот мажбурлап Заноза KG сайтын негиздеген Промедиа фондунан жана анын түзүүчүлөрү Нарнаев жана Дина Масловадан 27 миллион сом, мурдагы депутат Чолпон Жакуповадан 3 миллион сом өндүрүп жаткандыгын айткан. Бишкекте көмүр коюлган баасынан кымбат сатылууда. Бул туурасында социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. 1 тоннасы 3900 сомдук көмүрдү 5000 сомго сатып алдык. Же ал көмүрү күйбөйт экен. Мурманский көчөсүндөгү көмүр саткан ОСО Ороннеро базасы бардык сатып алуучуларын алдап көмүрүн сатып жатат деп жазган. Мындан сырткары ал сатуучунун аты Дастан жана байланыш номерин дагы баракчасына калтырган. Башка колдонуучулар мындай учур Ош шаарында дагы болуп жаткандыгын жазышкан. Белгилей кетсек, мамлекеттик монополия
монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги Бишкек жана Ош шаарларынын ар бир райондоруна көмүрдүн максималдуу баасын белгилеген. Мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги Бишкек жана Ош шаарларынын ар бир райондоруна көмүрдүн баасын бекиткен. Казакстандан келген көмүрдүн баасы 3900 сом, кара кече 4000 сом, кезек көмүр 3800 сомдон бекитилсе, Ош шаарында 1 тонна көмүрдүн баасы 6000 сом деп бекитилген. Премьер-министр Сапар Исаков Facebook баракчасынын активдүү колдонуучулары менен жолукту. Бул туурасында өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу жаңы долбоорун сунуштаган жана жеке маселелерин айткан колдонуучулар менен болду. Алгач Сапар Исаков мындай иш-чараны өнүктүрүү маанилүүлүгүн белгилеп, катышуучуларга активдүү жарандык позициясы үчүн ыраазычылык билдирди. Сиздерге белгилүү болгондой, өкмөттүк аппараттын түзүмүндө бөлүм түзүлгөн. Ал орун алган көйгөйлөр боюнча ыкчам жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу үчүн социалдык тармактарды мониторингдөө менен алектенет, деди Исаков. Премьер-министр белгилегендей, өкмөттүн жаңы курамынын келүүсү менен ачыктык саясаты жарыяланган. Буга байланыштуу жарандык коом менен байланыш күчтөндүрүлгөн. Биз үчүн такай жолугушуп туруу маанилүү. Өкмөт жана мамлекеттик органдар бардык пикирлерди эске алуу менен чечимдерди кабыл алууда ката кетирбеши керек, дейт өкмөт башчы. АКШдан кубок уткан жаш хоккейчилер келишти. Бүгүн 8 декабрдын таңында Бишкекке АКШнын Чикаго шаарында өткөн Барингтон Айс Арена эл аралык кубогун багындырган Бишкектен хоккей боюнча алга Бишкек юниорлор курама командасы учуп келишти. Аларды Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов баштаган топ жоон журналисттер, Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясынын президенти Анварбек Омурканов жана ата-энелери эл аралык Манас аба майданынан тосуп алышты. Белгилей кетсек, Кыргызстандын жаш хоккейчилери АКШдагы таймашты жеңип алышкан. Ага АКШ, Канада жана Кыргызстандан барган балдар катышкан. Мында Кыргызстандан барган улуттук курама командасы Чикаго шаарында өткөн Барингтон Айс Арена таймашына катышып, финалдык беттеште Айс Догс командасын 7-8 эсеп менен утуп алган. Бул таймаш Барингтон Айс Арена таймашы 9 жашка чейинки балдар арасында өтөт. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков жеңүүчүлөрдү жаңы жылдык балатага чакырды. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.